Faberlic приложение скачать дегенди басабыз. Андан кийин мобильное приложение Faberlic дегенди басабыз. Андан соң төмөнгө түшөбүз дагы прямое скачивание деген бар, ошону басабыз. И сразу скачать дегенди басабыз. Да, улантып кетебиз. Андан соң бир аз күтүп турабыз. Андан кийин открыть деген чыгат, открытты басабыз. Установить деген турат, Установить. Мынакей приложение скачать болду. Эми киребиз приложенияга. Киргенден соң мына жер Кыргызстан деп өзгөртүп алабыз. Мынакей Кыргызстан боюнча турат. И мына жерде языктар русский язык либо кыргыз тили деп өзгөртүп алсак болот. Андан соң содага өтүү дегенди басабыз. Андан соң профиль деген жака өтүп, профиль деген жака өтүп туруп, кирүү дегенди басабыз. Мынакей кирүү. Катталуу дегенди баспайсыздар бул жерде. Кирүү дегенди басабыз дагы. Ал жерге сизге смс болуп барган пароль логинди теребиз. Менде 7343 433. Ал эми ачкыч менде сохранить этилген, ошону басып кирем. Мынакей менде чыкты. Сиздерде да ушинтип өзүңүздөрдүн аты жөнүңүздөр чыгат.